Батирден Батирге көчүп тажаган Айдар үй бүлө күтүп өз алдынча Түтүн булаты аралында үй маселесин чечүүгө киришти. Бирок азыр анын колунда толук санап бере турган акчасы жок. Андыктан көптөн бери банктардын ипотекалык кредиттеринин шартын карап келет. Жок, Батирге акча тотпой калган жокмун. Өзүңөр билесиңер, Бишкекте батирлердин бааларын. Ошол себептүү кредит алууга чечтим, ипотекалык кредит. Айталы Айдар 2 миллион сомдук батир сатып алганын жатат. Бишкектеги банктардын биринин насыя калькуляторунан эсептеп көрөлү. Бул банк ипотекалык насыя берерде кардардан өз эсебинен үйдүн 40%ын төлөөнү талап кылат. Демек Айдардын колунда 800 миң сом болушу шарт. Калган 1 миллион 200 миң сомду 18% менен банк берет. Бирок бул насыяны Айдардын бир айлык кирешеси 60 миң сомдон кем болбогон шартта гана берет. Эгер Айдар насыяны 5 жылда төгө алса, анда анын комиссиялык чыгашасы 18 миң сом. 6 миң сом акчаны чыгарганга жана 2300 сом күрөө кагаздарына. Кыскасы, насыя келишимине жалпысынан 26.300 сом кетет. Ошентип кардардын колуна 1 миллион 173.700 сом тиет. Ай сайын төлөмдөр 30.472 сом болот. Бул акча Айдардын айлык кирешесинин 50%-дан ашпашы керек. Алып аткан кирешеңизден 30-50%дан ашпагандай кылып ипотекалык төлөмдөрдү макулчулугуңузду берсеңиз, кредиттик договорго, кредиттик келишимге сиздер кол коесуздар. Ипотека бул узак мөөнөттүү насыя катары 20 жылга чейин берилет. Бирок жергиликтүү банктарда мөөнөтү 7 жылдан ашпайт. Бишкектеги 8 банктан ипотека алууга болот. Үстөк наркы орточо 18%. Керектөөчү насыядан айырмаланып, бул так максатка үй сатып алууга жана курууга берилет. Кардардын насыя алуу арызы узакка каралышы мүмкүн. Анткени банктар бул узак мөөнөттүү насыяга өтө кылдат мамиле кылышат. Айрым банктар насыяны камсыздандырууну дагы талап кылат. Ал эми күрөө катары сатылып алынып жаткан үй коюлат. Бирок ошентсе дагы үйдү кардар мамлекеттик каттоо кызматында өзүнө каттай алат. Ипотекага алынган үйдү банктын акчасын толук кайтарып бүтпөй жатып, сатып же мураска берем десеңиз, анда алдын ала банк менен макулдашуу керек. Негизинен ага тоскоолдук жок. Банк үйдүн жаңы кожоюндары менен дагы бир келишим түзөт. Насыя боюнча милдеттер кардардын макулдугу менен жаңы кожоюндарга өтөт. Ипотека боюнча келишимди мөөнөтүнөн мурда жабууга болот. Мисалы, сиз 7 жылга келишим түзгөнүңүзгө карабай 5 жылдан кийин акча болсо, анда банкка насыянын баарын кутулууну сунуштай аласыз. Болгону банкка 1 ай мурда эскертип койгонуңуз оң. Насыяны убагында төлөй албай калгандардан банк сотко кайрылып, анын чечими менен үйдү сатыкка коюп, карызды кайтара алат. Үйдөн түшкөн акчадан банк өзүнө тиешелүү бөлүгүн гана алып, калганын кардарга берет. Эгер валюта менен, доллар менен акча тапсаңыз, сунуштар көп. Банктарга кайрылып, валюта менен аласыз. Сом менен пайда тапкандар, сом менен дагы банктар сунуштап атат. Тажрыйба көрсөткөндөй, валюталардын наркынын кескин өзгөрүшү банк кардарларына көп зыян тийгизет. Өткөн жылы көпчүлүк финансылык кредиттик мекемелер ипотека боюнча келишимдерди кайра карап чыгып, кардарлардын сунушу менен пролонгация жана конвертация жүргүзүштү. Коммерциялык банктар өкмөттүн сунушун колдоп, ипотекалык насыялардын 69%. 2015 жылдын 1-июлуна чейин $3000 жакын суммада берилген келишимдерди сомго которду. Конвертация Улуттук банк 1-июлда берген 62 сом 14 тыйындык курс менен которулду. Улуттук банктын маалыматында бул программанын алкагында 2397 жарандын 2 миллиард 163 миллион сомдук насыясы конвертация болду.